Саламатсыңар балдар. Математика сабагы. Бүгүнкү сабакта мисал маселе иштөө. Сабактын максаты тегерек миңдиктер, төрт орундуу сандар жөнүндө түшүнүк аласыңар. Өз алдынча мисал маселе чыгарууга көнүгөсүңөр. Бири-бириңерге жардам берип, ынтымактуу болгонго тарбияланасыңар. 37 иш. А. Эң чоң эки орундуу санды жаз. Андан кийин сан кандайча аталат? Б. Эң чоң үч орундуу санды жаз. Андан кийинки сан кандайча аталат? Ал кандай жазылат? 1000 канча орундуу сан? В. Катарды улантып ата. 1000, 2000. 2000ден кийин кайсы сандар келет? Алар канча орундуу сандар? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 тегерек миңдиктер. Алардын бирдиктери, ондуктары, жүздүктөрү 0 менен туюнтулат. 4 разряды миңдиктер. 38 иш. 1015, 1016. Эсептөөнү 1021-ге чейин улант. 1015-тен баштап 1020-га чейин цифралар менен жазып чыгабыз. Б. 2118 санын жазып көр. Цифра түрүндө. Ал канча орундуу сан? Суроого жооп беребиз. В варианты. Сандарды окуу. 3468, 9819, 9575, 6999. Бизге ушул иште таблица чызылып берилиптир. Үлгү катары 2679 санын миңдик, жүздүк, ондук, бирдик кылып бөлүп чыгыптыр. Ошентип биз дагы жогоруда берилген төрт орундуу сандарды таблицага тууралап жазып чыгабыз. Г. Биринчи разряды 5, экинчи разряды 7, үчүнчү разряды 2, төртүнчү разряды 4. Бирдиктери 3, ондуктары 6, жүздүктөрү 8, миңдиктери 9 болгон сандарды жаз. Ушул сандарды 2-4 орундуу сан чыгат. Ошону биз жазып чыгабыз. 1285, 3000, 6897, 3721, 7000, 8469 сыяктуу сандар 4 орундуу сандар. Алар 4 разряддан, бирдиктерден, ондуктардан, жүздүктөрдөн, миңдиктерден турат. 4 орундуу сандар миңдиктер. Эстеп калабыз. 4 орундуу сандар миңдиктер. 39 ишти дептерибизге жазып, 39 иштеп кантип аткарабыз? 5 менен 4-түн көбөйтүндүсүн тик бурчтуу таблица түрүндө сүрөттө. Тик бурчтуу таблица түзүп, аны жазып көрсөтөбүз. Б. 7 кошулган 7 кошулган 7 суммасын көбөйтүү менен алмаштыр. Бул жерде канча 7 турат жана ошол 7-ни кайсы санга көбөйтөбүз? Балдар, үйгө тапшырма 40 иш. Сандарды жаз. 1815, 9682. Буларды цифра түрүндө жазып чыгабыз. Б. Сандарды окуп, алардын ар бирин разрядын атагыла дейт. Ар бирин разрядын атап чыгабыз. 3482 дейт. Бул 4 орундуу сан миңдиктер. Разряддар аягынан айтылат. 3482 болгондо 2 биринчи разряд, экинчи разряды 8, үчүнчү разряды 4, төртүнчү разряды 3. Ушундай кылып дептерибизге жазып чыгабыз. 41 иште амалдарды аткаруу болуптур. 69 кемитилген 40 кошулган 11. Эгер каша жок болсо, катары менен аткарып чыга беребиз. А эгерде каша болсо, биринчи кашадагыны аткарып, андан кийин калганын аткарабыз.
түшүнүү менен окуп, ойлонуп чыгарабыз. Тапшырмаңарды аткарууда ийгилик каалайм балдар.